Инстаграмга дагы атымды Жубак Амазон деп жазып алганмын. Биздин стратегияда кыска убакыттын ичинде минимальный вложение менен кирип иштеп көрсө болот да. Кандай адамдар иштей албайт, мындай быстрый результат издеп келгендер иштей албайт. Шашма болушат алар. Сиздин өзүңүздүн Amazon баштаганыңызга азыр 3-4 жыл болду, 2 жыл. Кыялданган нерсем ошол бир Tesla үлгүсүндөгү машинага. Ушуну күтүп атканда айтпай коебу деп. Жетишкен нерсени менимче сыймыктандыруу менен эле айткан жакшы. Баары эле Amazon менен иштеп кетип кеткен да. Ар кимдин ырыскысы ар жакта. Ошо биринчи таң калтырган мен өз сыймыктанганым ошол Арген деген окуучум бар. Ал ошо өзүнө машина алган да, Mercedes жана 211 AMG. Мен байкаганымдан сиз жөнүндө көбү кайманатыңыз Жубак Amazon болуп калды. Кандай кабыл алып атасыз? Жакпай жатабы же тескерисинче сыймыктанып атасызбы? Жок, тескерисинче Жубак Amazon деп мындай ошол Amazon аркылуу мени таанып калышты көпчүлүгү. Анткени ошол Amazon'дон иштеп, ошо Amazon боюнча курс кылып баштагандан кийин тескерисинче кубантат. Неге дегенде ошол Amazon эмне экен деп Amazon жөнүндө да маалымат алып, кызыгышып, анткени ошол өзүмдүн Instagramга дагы атымды Жубак Amazon деп жазып алганмын. Ошол себептен дагы көпчүлүк ошол Жубак Amazon деп байкашат. Анын үстүнө менин телефонго номеримди сактаганда дагы Жубак Amazon деп жазып коюшат экен да. Get контакттан дароо эле чыга турбайбы? Соц тармактан байкадым. Кечээ сиздин курстан 4-чү поток жыйынтыктаптыр, э? Ооба. Дароо эле ушул 4-чү сиздин топтун жыйынтыгынан баштайлы да. Жыйынтыктары сиздин көз карашыңызда кандай болуп жатат? Жыйынтыктары эми жакшы. Буюрса алардыкы эми бүттү да. Эми иштеп башташты. Булардын жыйынтыктары дагы уже убакыт өтө келе мындай жакшы результаттарга чыга башташат да. Биз ага чейин мисалы 4-чү потоктун жыйынтыктап атып, биз аларга 3-чү потоктун окуучуларын чакырдык да. Мисал катары алар кандай иштешип атыптыр, кандай кыйынчылыктарды баштарынан өттү. Эми буюрса бизде 3-чү потогубуз азыр жакшы иштеп атат. А 4-чү потогубуз эми курсту бүтүп, мындай эми киришип аткан кези да. Эми алардыкы деле, бирок уже буюрса результаттары жакшы. Окуу канча убакыт созулат сизде? Окуу бизде 2 айга созулат. 2 айга. 2 айдын ичинде жыйынтык көрсөткөн окуучулар болдубу? Болот, ооба. Же азыр үйрөнүп эле жаңы башташабы? Ооба, буюрса ошо 4-чү потоктон азыр ошол $1000 чейин оборотко кылып чыга алышты да. Эми оборот дегенде анын таза пайдасы бир 30-40% эсептесек болот. Бул деле жаман эмес. Ошо курска кетирген чыгымдарын жаап, уже акырындан плюска чыгып башташат. Анан уже 3-чү, 4-чү, 5-чи ай дегенде уже билинет да. Результаттар уже обороттору көбөйүп, бизде ошо 3-чү потоктун окуучулары келип кетишти, конок катары. Алардыкы бир $10,000, $11,000 уже оборотко жеткендери бар да. 3-чү потокто да. Азыр курс темасынан баштап калды, ушул жөнүндө эле кененирээк сүйлөшөлү. Анда 4-чү поток бүтсө, жалпы канча окуучуну ушул Amazon'до иштегенге, Amazon'ду тааныштырганга, ушул Amazon менен иш алып барганга үйрөтүүгө жетиштиңиз? Биз уже 4-чү потокту жыйынтыктадык. Буга чейин ошо 1 жыл аралыгында 4 поток окутканга жетиштик. Анан бизде ошол окуучулардын саны бирде канча десем бир 200дей окуттук окшойт. Ошо ар бирден бир 50ден алып эсептегенде 200дей окутуп койдук. 200дей кишини Amazon менен тааныштырганга жетиштиңиз, э? Мен байкаганымдан 1 жыл мурда ошол Жубак Amazon деген аккаунт пайда болгон, маектериңиз пайда болгон. Андан бери азыр 1 жылдан кийин Instagram'да да сизден башка Amazon'го үйрөтөм дегендер, Amazon жөнүндө курс ачкандар аябай көбөйүп кетти да. Анан кээ бирлерин байкасаңыз эми жеке мен мындай көрүнүп калгам да, Instagram'дан кандайдыр бир курс тандап жатсам, алардын катталуучуларына маани берем да. Кээ бирлеринде аябай катталуучулар аз да. А сиз өзүңүздү эске албаганда мисалы, ушул Amazon'ду окуйм дегендерге кандай кеңеш берет элеңиз? Ушул курсту тандаарда эмнеге сөзсүз түрдө маани бериши керек? Албетте, жакшы суроо болду. Анткени аябай бүгүнкү күндө көбөйдү. Ошолордун сапатына да. Мен Жубак Amazon'го жакты лайкты баскан үчүн башка Amazon'дорда лентада бат-бат пайда болуп турат да, ошого сураган. Ооба, Instagram ошол өзүнүн алгоритмине жараша сизге ошолорду сунуштап баштайт. Менин өзүмдүн эле окуучуларымдан дагы болду да. 2-3 курс ачып, эми албетте сапатына көңүл бурганда сөзсүз түрдө практик болуш керек. Анткени кээ бирлери чала учук ар жактан үйрөнүп алып эле теориясын билет, на самом деле өзүндө практика жок болушу мүмкүн.
Практик болуш керек, ошол эң биринчи маанилүү ошол. Демек практика экенин талап кылган туура, сизге курс сунуштап атабы, демек сөзсүз түрдө андан талап кылып кийин үйрөнгөн жакшы. Сиздин сабак курсуңуздун дагы бир өзгөчөлүгү кыргыз тилинде экен да. Мен көбүн байкадым. Бир 4-5 жыл мурда адашпасам Кыргызстанда жалгыз эле Рахим или Абдурахим деген эле Амазонго үйрөткөн киши бар болчу. Кыргыз тилинде көп курстардын мисалы эффективдүүлүгү азыраак болот дейт да. Сизде кыйынчылык жаратпадыбы кыргыз тилинде курс ачуу? Ооба, биз кыргыз тилинде биринчилерден болуп, эң биринчи мен баштадым Amazon боюнча. Анан албетте башында бизде дагы мындай опыт жок болгондуктан кээ бир ката кемчиликтер кетип атты, бирок бара ошол ката кемчиликтерди оңдоп, түздөп, эми мындай сапатын барган сайын, биз уже барган сайын сапатын жакшыртканга аракет кылып атабыз. Уже биз 5-потокту баштаган турабыз. Уже буга дагы биз болушунча командабыз менен мурун өзүм жеке жалгыз баштап, жетишпей калып, же болбосо дагы ар кандай бир ката кемчиликтер болсо, ошолордун баарын оңдоп, командабыз менен уже сапатка көңүл буруп иштеп атабыз да. Курс тандоо маселесин менимче чегит койдук десек болот. Эми сиздин курска келем деген кишилер бар деп элестетели, жаңы. Же ниеттенген кишилер ушул Амазондо мен да иштесем болот эле деп. Алар эң биринчи дегенде аларда эмнеси болуш керек жана эмнеге даяр болушу керек алар? Эң биринчи дегенде каалоо болуш керек экен. Желание болсо адам бардыгын табат экен да. Бизге келишет, ноутбугу жок, мисалы баштапкы каражаты жок дагы келиши мүмкүн. Бирок аябай желаниясы менен келет да. Анан ноутбук тапса болот, мисалы башкалардан сурап, же болбосо арзаныраак сатып алып, анан эми акча каражатын деле ошо бирлерден алып туруп, же болбосо карызга ушундай бир менен келсе болот да. Эң негизги бизге ошол ноутбук менен келиш керек. Анан документтер кезде бизде болуп калат, мектеп окуучулары да кызыгып, 18 жашка чегелектерге аккаунт ачканга болбойт да. Бирок алар дагы ага карабай башка бирөөнүн атына аккаунт регистрация кылып иштегенге аракет кылышып атат. Биринчиден ошол паспорт болуш керек, ноутбук айттык, анан ошо баштапкы каражаты болсо жакшы болот. Адамдык бир өзгөчө сапаттар Амазонго маанилүүбү? Мисалы кандай жөндөмдөр сөзсүз түрдө керек дейсиз? Же тескерисинче мондай сапаты жок адамдар Амазондо тилекке каршы иштей албайт, кечирип койгула деп? Сөзсүз түрдө бул жактан дагы мындай, бул эми кадимки эле бизнес да, онлайн бизнесте айтсак болот. Эми буга дагы бир бизнеске подход кылгандай эле мындай предпринимательский мышление деп коет го. Ошондой болуш керек экен да. Предпринимательский мышление кандай? Чыдамдуулук болуш керек, мисалы. Анан кандай адамдар иштей албайт? Мындай быстрый результат издеп келгендер иштей албайт. Шашма болушат алар. Анан алар келет дагы жана эле ожидание реальность деп коет го, жана разочарование болуп кетишет да. Анткени уже алар 1 айдын ичинде эле уже киргизген акчасын алгысы келишет да. Жок, эми бул жактан дагы кадимки эле бизнестегидей биринчи ай мисалы мүмкүн минуска кетишиңиз мүмкүн, экинчи айдан барып кетирген чыгымдарыңыз жабышы мүмкүн, үчүнчү, төртүнчү айда уже мындай колго урунарлык бир пайда тапса болот да. Ошон үчүн ошого даяр болуп келиш керек. Кээ бирлери мисалы жана антип көрүшүп алат экен, ар жактан мисалы Инстаграмдан же болбосо ошол эле Ютубтан көрүп алып, анан мен дагы ушундай болом деп келип алып, анан ошондой разочарование болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен биринчи эң башкы сапаттардан бири ошол жанагы бул жактан дагы стресс болот мисалычы, кээ бир нерселерин билбей калса, стресс устойчивый деп коет го, чыдамкайлык болуш керек, өжөрлүк, сабырдуу болуш керек, өжөрлүк керек экен. Так сан боюнча сурайын сизден. Амазонду баштоого мисалы соцсеттерден деле же башка окуу курстарын деле актарсаңыз, бирөөсү $100 менен баштаса болот дегендер бар. Дагы бирөөсү $500 такыр жетпейт, $500 менен баштай албайсың дегендер бар. Сиздин жооп кандай болот? Минималдуу канча акча менен бул бизнести баштаса болот? Сиз айтып өткөндөй, бул да кадимки эле бизнестен бир эле айырмасы, онлайн болбосо бул да кадимки бизнес. Ооба, бул Амазондо да түрлөрү бар, стратегияларга бөлүнөт. Онлайн арбитраж, wholesale, private label, dropshipping болуп бөлүнөт. Биз ошолордун ичинен флиппинг стратегиясын үйрөтөбүз. Бул биздин стратегияда мындай кыска убакыттын ичинде минимальный вложение менен кирип, мындай иштеп көрсө болот да. Колуман келет бекен, келбейт бекен. Анан уже жакшы өздөштүрүп кетсе, башка стратегияларга да аларга соответственно көбүрөөк вложение менен кирип көрсө болот. Биздин стратегияда бир орточо эсеп менен бир $500 менен баштап көрсө болот.
жөнөкөй тил менен айтканда сиздин стратегия флиппинг флиппинг дедиңиз. стратегиясында. Эмне болгон стратегия? Бул стратегияда сиз биринчи барып товарды сатып алыштын кереги жок. Мисалы Кыргызстандан товар жөнөткөндө же Китайдан товар сатып алып жөнөткөндүн кереги жок. Биз болгону даяр товарлар менен эле мындайча айтканда ортомчулук кылып перепродажа ошентип иштейбиз да. Как ошол эле даяр товарларды Амазондон алып эле кайра эле Амазондон сатабыз. Ошол стратегияны флиппинг деп коет. Сиздерде демек ушул флиппинг стратегиясы боюнча эле окутасыздар. Башка стратегияларда жеке сизде тажрыйба барбы же алар боюнча да бир курстарды ачуу ниеттер барбы? Жок. Башка стратегиялардын мындай теориясын билем, бирок практика менде жок. Сиз өзүңүз да ушул стратегия менен иш алып барасыз. Эң оңой жол мындайча айтканда башка стратегиялар менен салыштырмалуу ал жакта көбүрөөк вложение керек, аларда маржинальность азыраак, бирок риск дагы аз да. А биздин стратегияда риск көбүрөөк болушу мүмкүн, маржинальность бирок көп, бирок минимальный вложение менен баштап кетсе болот да. Биз ушул стратегия менен башында эле ушул менен баштаганбыз, алигече ушул стратегия менен иштеп келатам. Бизде кызыккандар дароо бир бизнеске кызыкса, ал жактан дароо сандарын сурайт да. Канча пайда көрдүң же бир айда канча иштесем болот деп. Сиздин окуучулардын арасында ушул биринчи потоктон бүгүнкү күнгө чейин окуткандардын ичинен эң чоң бир кирешеге жетишкен, анан алгач ушул эң жакшы бир кирешеге жетишкенин айтып бере аласызбы? Сизди да таң калтырып. Сизден окуп кетти, андан кийин келип суммасы менен уруксат болсо. Суммасы менен айтканда менде уже биринчи потоктон окуучуларым бар. Алар уже асты бир машина алып калышты да. Ошолорду айта алам. Алар менен уже алар өзү самостоятельно өздөрү менен өздөрү иштешип, дагы башка стратегияларын көрүп, Amazondун тегерегинде көп иш кылса болот да. Анда utility деген бар, аккаунт ачып сатып, ушундай иштерди кылып. Ошо биринчи таң калтырган, мен өзү сыймыктанганым ошол Арген деген окуучум бар. Ал ошо өзүнө машина алган да, Mercedes жана 211 AMG машина алган, аябай азырда айдап жүрөт. Amazon'dan иштеп. Amazon'dan, ооба. Эмне үчүн Amazon? Amazon'дон башка да ошол эле Alibaba деле, азыр бизде аябай актуалдуу болуп атат. Wildberries деле онлайн бизнес кылганга көп площадкалар бар да. Ооба. Сиздин тандооңуз эмнеге Amazon'га түштү? Эми Amazon бул дүйнөлүк масштабта эң биринчи орунда турат. Маркетплейстер боюнча гигант да, мындайча айтканда. Эң товар оборот аябай көп и доллар менен иш кылат да бул жактан. Ошол жагынан аябай мындай перспективалуу да. Ошол эле мен өзүм кичинекейимде ошо кыялданчумун, Америка менен иш кылсам, же болбосо Америкага барып иштесем, ушундай бир Америкага байланыштуу болгон үчүн да болушса керек. Тактап алайын, сиздин өзүңүздүн Amazon баштаганыңызга азыр 3-4 жыл болду, 2 жыл. 2 жыл эле болду. Анда эмне болуп келип калдыңыз? Буга чейин эмне жумуш менен алек болдуңуз эле? Буга чейин мен өзүм башында ошол кондитерский сферасында иштедим, андан кийин башка тармактарда дагы иштеп көрдүм. Продавец болуп, таксиде айдап көрдүк. Андан кийин ошол карантинден кийин эле, пандемиядан кийин үйдө отуруп изденип, кандай иш кылсам болот карап отурсак эле, онлайн тармактагылар баардыгы жакшы кирешеге чыга баштады. Анан түшүндүм да, ошо келечектин перспективасы ошол онлайн бизнесте экен, онлайн маркетплейстерде. Анткени уже бара-бара базарлар дагы мурункудай актуалдуулугун жоготот да. Ошол себептен түшүндүм, биз эрте эле кеч биз ушул тармакка өтүшүбүз керек экен деп. Бурун дагы бир изилдеп, Amazon боюнча изилденип, анан калып кеткен элем. Анткени Кыргызстанда официалдуу түрдө аккаунт ачканга уруксат жок эле. Ошол пандемиядан кийин эле май айында 2021-де официалдуу түрдө Кыргызстандан Amazon аккаунтун ачканга уруксат берилди да Amazon тараптан. Ошондон кийин эле ошол Amazonга кирип, үйрөнүп, тажрыйба топтоп иштеп келатам да. Башка жумуштарда да иштедим деп айттыңыз. Азыр Amazon'до иш алып баратасыз. Кандай ойлойсуз? Amazon менен дагы көп жумуш алып барасызбы же сизде Amazon'до бир тажаткан жагдайлар барбы? Жок. Тескерисинче аябай кандай мен Amazon'га буйруса пландарым аябай кандай чоң. Ошол баардык стратегиясын өздөштүрүп, Америкадан склад ачып, аябай кандай чоң пландарым бар. Буйруса Amazon'да көп иш кылса болот. Келечеги кең деп ойлойм, анткени Amazon не только Америкада эле эмес, Европада дагы жакынкы ушул Дубайда ачылды. Ошондой эле бир азыркы күндө алдыңкы өнүккөн 16 мамлекетте иш алып барат да. Amazon менен иштеш үчүн англис тилинин орду канчалык?
Англис тилин билиш шарт эмес. Анткени бүгүнкү күндө ошол Google Translate бар, переводчиктер бар. Сайтты полностью орусчага которуп алып деле иштесе болот. Тил жагынан эч кандай проблема жок. Сиз азыр соц тармактарда да көбүрөөк Amazondогу жүрүп жаткан курсуңуз жөнүндө көбүрөөк бөлүшөсүз. Жеке өзүңүздүн аккаунтуңузда жумуш кандай жүрүп жатат Amazon'да? Жакшы, буюрса мен өзүмдүн аккаунттарымды уже башка эмелер бар. Башка балдарга сотрудниктер уже карашат, көзөмөлдөп турушат. Ал жакта да жумуш активдүү эле жүрүп атабы? Ооба. Мен өзүм обучение кылып уже курс кылып баштаган үчүн көпчүлүк убактымды ошол курска бөлүп атам. Мен өзүмдүн аккаунттарымды башка балдар иштетет. Демек, курска келип окуп, курстан кийин сиз менен чогуу иш алып барып калуу мүмкүнчүлүгү да бар экен. Бар. Ошол эле курстан кийин өзүбүздүн командада калып калышы мүмкүн да. Анткени мен өзүмдүн командамда эле бизди биринчи потокто окуп кеткен окуучуларымды өзүмдүн командама чакырып алып калгам да. Алар менде азыр алар менен чогуу иштеп атабыз. Курс ачуу идеясы кандай келди? Эмнеге курс ачууну туура көрдүңүз? Жакшы суроо. Башында мен дагы мындай аябагандай страх, сомнение болду да. Ошондой эмне түрткү болду? Анткени ошол кыргыз тилинде жоктугу. Көптөрү мисалы орусча окучук биз башында. Анан кээ бирлер толук кандай түшүнө албай калышы мүмкүн, же болбосо башкаларга билбейт да. Чектелип эле мындай. Анан анын үстүнө мисалы мен өзүм иштеп баштагандан кийин жакшы результаттар болуп баштагандан кийин тегерегимдегилер досторум, туугандар, сурагандар көп болуп баштады да. Мага да үйрөт, мага да кызык, үйрөтпөйсүңбү дегендер көп болуп кетти. Мен аларга кое тургула, мен өзүм жакшылап үйрөнө алайын. Анан бир учур келет, силерге да үйрөтөм деп ошентип карасам бир топ адам чогулуп калган экен. Биринчи поток чогулуп. Ооба. Бир топ адам чогулуп калган экен, каалоочулар. Анан аларга ошо кошуп, башкаларды дагы ошол курс уюштуруп, окутуп көрөйүн деп баштап калдым. Флиппинг стратегиясы боюнча бир суроо жаралбай койбойт да. Бул суроону бербей кое албайм. Себепчи дегенде, жана эле мен айтып өткөн башка курс сунуштагандар Кыргызстанда, анын ичинде Орусиядан да бул стратегияны аябай бир жакшы стратегиялардын катарына кошпогондор бар экен. Буларга сиз кантип жооп берет элеңиз? Бул стратегияда риск көбүрөөк же ошол эле аккаунтуңузду жоготуп алуу риски аябай көп деп. Бул жөн эле конкуренциябы же алардын айтканында бир жөн барбы? Ооба, бар. Эми бул жашыруу эмес, анткени бул флиппинг стратегиясы Amazon тарабынан жактырылбаган бир стратегия катары эсептелет. Анткени Amazon'дун ичиндеги эрежелеринде, Amazon'дун правиласы боюнча перепродажа запрещен деп эсептелет да. Перепродажа кылганга болбойт негизинен. Бирок ошонун жолун таап, айлакерлик кылып, бүгүнкү күндө иштеп келатабыз. Эми Amazon деле ал нерседен кабардар, анткени ошончолук гигантский компания ичинде ошол билбей кое албайт. Amazon'дун ичиндеги ошол кылып аткан продажалардын көпчүлүгүн да ошол дропшипперлер, флиппинг стратегиясы менен иштегендер көпчүлүгү ошол эмени соода саттыкта ошолор айлантат да. Анткени анан Amazon дагы бул жерде өзүнүн кызыкчылыгы бар. Бир эле сатылган товардан 2 эсе пайда көрөт да. Биз Amazon'дан сатып алып туруп, кайра Amazon'дан сатабыз. Бизге саткан кишиден дагы, бизден дагы Amazon 2 эсе комиссия кармап калат да. Ошол себептен болгону Amazon'дун пайдасын иштеп атат. Amazon'дун пайдасы, анын өзүнүн да кызыкчылыгы болгон себептен болгону Amazon'дун правиласы бар. Ошол Amazon'дун мындай айтканда эрежелерин бузбай иштесе, эч кандай проблема болбойт. Онлайн иш алып баруу үчүн сиз тандаган жумуш Amazon'до иштөө, үйдөн иштөө үчүн да аябай бир пайдалуу жумуш да. Өзүн өзү тарбиялоо дейби, самодисциплина дейби, бул менин оюмча аябай керектүү сапат да. Сиз ушул жагын кантип атасыз? Кээде болуш керек, жана тажап кеткен же бир шыктын жетишпей калган учурлары, аны кантип толуктап турасыз? Ооба. Мен эме кылам, мисалы отуруп берген адам тажап кетиши мүмкүн. Сыртка чыгып, таза абага чыгып турам. Сыртка чыгып кичине айланып азып, мисалы тамак ичип келесиң, башка кылып келесиң. Ошол намаз учуруп калганда намазга чыгып келем, ошол менен мындай кайра свежий болуп, мындай концентрация болуп иштегенге жардам берет да. Amazon'дон сырткары өзүңүздү
өнүктүрүү менен да алектенип келесиз. ооба, албетте. Ушул боюнча да бир көрүүчүлөрүбүзгө пайдалуу маалыматтарыңыздан бөлүшсөңүз да. Кайсыл китептерди сөзсүз түрдө сунуштайт элеңиз, же сиз атайын тренингтерге барасызбы? Ооба, албетте мен өзүм көп изденем YouTube'да. Эми бүгүнкү күндө андай открытый доступта эле баардык маалыматтар бар. Китептердин дагы, ошол видеолордун мен көбүнчө ошол Маргулан Сейсенбайдын видеолорун көп көрөм. Орустардан болсо Оскар Хартман бар. Ошол эле ошондой көп мындай тренерлердин эмелерин видеолорун көп көрөм. Анан ошо жеке жактан өнүктүрүүгө да аябай гана көп басым жасайм да, көп мындай тренингтерге барып турам, семинарлардан калбаганга аракет кылам. Анткени бул жактан дагы жакшы нерселерди үйрөнсө болот да. Бир эле маалымат алып чыксаң дагы ошол сенин жашооңду өзгөрткөнгө аябай чоң пайдасын тийгизет. Буну мен уже канча жылдан бери эле калтырбай кылып келатам да. Анткени адам өзүн мындай үстүнөн талыкпай иштеп, өзүн өнүктүрүп туруш керек. Ошолордун катарында деле ошол китептерди дагы окуса болот. Эми китептер уже баардыгы эле ошол эми открытый доступтан баардыгын эле алып көрсө болот. Сиз айтып өттүңүз, өзүңүз айтып өткөндөй Маргулан Сейсенбаевдин видеолордун кыска үзүндүлөрүн аябай көп бөлүшөсүз. Амазонго пайдасы көп боло турган балким дүйнөлүк бир тренерлерди айтасыз. Же сизден окуп алып, же башка жактан Amazon менен жумуш иштеп баштагандарга, алардын жумушун мындан ары да өнүктүрүп кеткенге пайдасы тие турган балким бир подкасттарды сунуштайсыз, балким китептерди сунуштайсыз. Ооба, бизде ошол боюнча дагы кызыгып менден да сурагандар көп болду да. Анан биз ошол именно ошол мындай айтканда тренингтер боюнча сурагандар көп болгондон мен ошол бир атайын наставничество бир группа ачкан болчук. Ал жака Amazonго тиешеси жок. Жөн эле ошол бизнес боюнча, мышление, ошондой эле психология сыяктуу ушул темаларды өткөнбүз. Атайын бир группа түзүлгөн, ошол жактан балдар менен катышып 1 ай, 2 ай бою ошол темалардын үстүндө сабак кылып турганбыз да. Билгенибизден бөлүшүп, бири-бирибизден үйрөнүп дегендей. Аябай жакшы болгон. Биз ошолордун биздин өзүбүздүн Telegram группабыз бар болчу. Ал жака дагы ошол Пайдасы болду. Ооба, пайдасы аябай болгондой болду жыйынтыгын. Айырмасы кадимкидей сезилет. Ошол жака биз пайдалуу маалыматтарыбызды бири-бирибизге бөлүшүп турчук да. Өткөн чакта айтып атасыз да, турчук деп. Ал группа азыр эмне болду? Чачырап кеттиби? Азыр группа бизде ал группаны жыйынтыктадык. Уже жакын арада кайра ойлоп атам дагы бир экинчи группаны түзүп. Эч кандай Amazonго тиешеси жок. Келип отуруп өзүбүздүн бизнес боюнча чай ичип, мындай ошо биздин мышлениялар бар, кимдин окуган китептеринен, тренингтерден алган жакшы маалыматтардан бири-бирибиз менен бөлүшүп турчук да. Ошол аябай гана жакшы экен. Буюрса дагы экинчи бир группа баштайын деген ниетим бар. Демек сизден Amazon жөнүндө гана эмес, балким Amazon'дон буга чейин жана биринчи, экинчи потокту бүткөндөр болсо, же башка жактан иштегендер, жалпы эле бизнес жактан өзүнө бир жаңы шык, жаңы багыттарды издеп жүргөндөр да келсе болот. Келсе болот. Анткени эми баары эле Amazon менен иштеп кетип кеткен да. Ар кимдин ырыскысы ар жакта. Мисалы, бирөөсү болсо базарда болсо, бирөөсү Amazon эмес, Wildberries болушу мүмкүн. Бирөөсү кадимки эле бизнес, швея болушу мүмкүн, же болбосо повар болушу мүмкүн да. Ар кимдин ар кандай таланты болот экен, баардыгы эле Amazon болуп кетпейт да. Анан алар менен байланышта калабыз. Анан бүткөндөн кийин дагы ушул жакшы экенин кылып турайлы, чогулуп турайлы деп өздөрү сунуш кылышат. Анан макул деп ошентип уюштуруп атабыз. Буюрса дагы экинчи группаны баштайбыз. Жетишкендиктериңиз жөнүндө кеп кылгым келип турат. Amazon баштаганыма 2 жыл болду дедиңиз. 2 жылдан бери ушул Amazon аркылуу мен ушуга жетиштим деп кайсыл учурларды же эмнелерди сыймыктануу менен айта аласыз? Эми сыймыктануу менен дегенде бир жакшы маанилүү, жакшы маанилүү айтып атам, жана текеберлик менен. Ооба. Эми баардык эле мисалы бир жакшы кирешеге чыккандан кийин ушу жашоо образын мындай жакшыртсам деген ой болушо керек баарында эле. Мен ошол нерсеге жете алдым. Мисалы мен мындай өзүм каалаган учурда иштей алам, каалаган жеримде иштей алам, мындай айтканда финансылык дагы свобода, мындай эркиндик да. Ошол жагы аябай кандай мага пайда берди. Ошол жагынан айтып сыймыктана алам.
мен өзүм качан иштейм, каерде иштейм, кайсыл убакта кайсыл өлкөдө иштейм, мисалы өзүм чече алам да. Мисалы бүгүн барып мен жылуу мамлекетке барып отуруп, ошол жакта деле пляждын жээгинде отуруп иштесе болот. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү берет да Amazon. Анан дагы ошол жашоо шартыңды жакшыртып, мисалы өзүм дагы технологияларга кызыгам. Мисалы акыркы үлгүдөгү телефон колдонуп, же болбосо акыркы үлгүдөгү ноутбук менен иштеп. Анан эң дагы кыялданган нерсем ошол бир Tesla үлгүсүндөгү машинага. Ушуну күтүп атканда айтпай коебу деп. Жетишкен нерсени менимче сыймыктандыруу менен эле айткан жакшы. Менден сураса, мисалы Amazon менен иштеп ордуңузда болсом, эмне кылыңыз? Биринчи эле айтмак, мен Tesla алдым деп. Анын жашырыштын деле кереги жок. Кээ бирлерге мотивация болушу мүмкүн. Албетте. Ошол эң современный, мындайча айтканда технологичный, экономичный, экологиялык жактан дагы ошол мындай ошол современный машина да, мындайча айтканда Tesla деген Model 3 үлгүсүндөгү машинаны сатып алдым. Бизде мен билбейт экенмин, Бишкек шаарынын ичинде ошол электромобилдерди кубаттоочу жайлар барбы атайын, же ага жетише элекпизби? Бар негизи. Азыркы күндө көбөйүп атат, коюшуп установка кылышып атат. Бирок алардыкы бөлүнөт да. Ошол зарядтаган европейский зарядка өзүнчө болот, китайский, американский өзүнчө болот. Эми мага көпчүлүгү түшпөйт экен, анын үчүн жана атайын переходник керек да. Мен үйдөн эле зарядтап атам. Үйдөн барып 2-3 күндө, 3-4 күндө бир зарядтап коем. Ошол мага жетет бир жумага. Азыр буга чейин жетишкендиктериңизди тизмектеп өттүк Amazon аркылуу, мындан кийинки койгон жанагы тепкичтериңизди бир тизмектеп бере аласызбы? Кайсыл жакка багытты, кайсыл эмнени каалап атасыз? Эми негизи өзүм багытты ошо IT тармакка койдум. Ошол эле Amazon тармагы дагы бар анын ичинде. Amazonду дагы өнүктүрүп, мындай жакшылап өздөштүрүп, башка стратегиялар менен дагы иштеп, командабызды чоңойтуп, буюрса ошондой чоң пландар бар, буюрса анан дагы ошо айта кетчү жакын арада бир ошол Дубайдан бир IT проект баштап атабыз. Ошол жакта Дубайда партнерлор менен аны дагы өздөштүрүп, Кыргызстанга дагы алып келип жайылтып, ошол IT сферасына басым жасагым келип атат. Демек өзүңүздү ишкер катары Amazon'дун башка багыттарда да сынап көрөт атасыз. Бул алгачкы долбооруңуз болот азыркы айтканыңыз? Ооба, буюрса. Аны качан бир башталышын көрүп калабыз? Планында боюнча. Азыр ошол нерсенин үстүнөн иштеп атабыз, буюрса жакын арада ошол Дубайга барып, ал жактан өзүбүздүн партнерлор менен жолугушуп, ошол программа менен таанышып, анан буюрса аны дагы Кыргызстанга алып келебиз. Amazon'го келем деген кишилер сиздин курсту элеби, андан башка курстарды элеби? Келгенден кийин алардын кийинки жыйынтыгы дальше уланат деп, Amazon'дун келечеги дагы көп болот деп кантип ишенимдүү түрдө айта аласыз? Amazon эмне үчүн Amazon'го келсе, бизнес эртең токтоп калбайт? Негизи эми баарына эле түшүнүктүү болсо керек, анткени уже баардык нерсе онлайнга өтүп, баардыгы эле ошол эмеге электрондук тармакка өтүп атат да. Бул Amazon бизнеси деле бул электрондук комиссия болуп эсептелет. Ошо бара замандын талабына ылайык баардыгы ошол жака өтөт. Эми буну баардык эле адам түшүнүп турат да бүгүнкү күндө. Анын үстүнө ошо пандемиядан кийин айрыкча баардыгы түшүнүп калды да. Перспектива баардыгы онлайн бизнес экен, ошондон кийин IT тармак. Бул эми барган сайын жайылып берет, өнүгүп берет, өсө берет деп ойлойм. Анткени уже Amazon'дон эле эмеси алып каратырган болсок, мындайча айтканда 2021 жылга салыштырмалуу 1 жылдык мындайча айтканда жанагы таза кирешеси $134 миллиард болду да. Эми биз ошол анын арасынан бир какой-то бир 0,001%-ине ээ болгонго аракет кылып атабыз, андан дагы аз мисалычы. Эми барган сайын бул нерсе жайылып берет. Көбөйө берет. Балким бизге да келип калат. Бизге да, бизге келип калышы мүмкүн буюрса. Мына ишеним азыраак болбойт атасыз да, бул. Ооба, анткени Азия мамлекеттеринде жок. Жок, то есть Азия мамлекетинде, Орто Азияда. Японияда бар бирок. Россиянын өзүндө жок, Турцияда жок. Өнүккөн мамлекеттерде эми келип калышы мүмкүн. Жакында эле Дубайда ачылды. Анан эми
Бул нерсе, бул компания барган сайын өзүн өзү өнүктүрүп келатат. Акыркы технологияларды колдонуп, бүгүнкү күндө ошол жанагындай бат жеткирүү жолдорундагы ошол роботторду колдонуп, дрондор менен жеткирип атат да. Бул нерсени эмне түшүнсөк болот? Бул компания дагы барган сайын чоңоюп өнүгөрөт, демек ишенимдүү түрдө акчаңызды бул жакка салып бизнес баштасаңыз. Ошондой эле бүгүнкү күндө дагы ошол Amazonго дагы кызыккандар дагы көбөйүп атат да. Кантип өздөштүрсөм болот, кимден үйрөнсөм болот депчи. Эми аларга дагы чакырык катары айта кетет элем. Ошол эч кандай эч нерседен коркпой, ушуну үйрөнүш керек, башташ керек деп айтат элем. Анткени ошол буга чейин бизде маалымат аз болгонуна жараша, бул эми Amazon 1994-жылдан бери иштеп келатат да, бул күнгө чейин. Буга чейин ошол украинецтер, индустар, пакистанецтер бул Amazon'дун ичинде иштеп, алар көп тажрыйба чоптошуп коюшкан да. Анткени бизге маалымат жок болчу да, эч ким билген эмес, эч ким бөлүшкөн эмес. Эми мына мисалы биз айтып чыгып атабыз, көрсөтүп атабыз, үйрөтүп атабыз. Эми барган сайын дагы кызыккандар артып атат да. Ошон себептен мындай бул Amazon компаниясынын келечеги кең деп ойлойм. Анткени бул уже дүйнөлүк масштабтагы эң гигант компаниялардын бири. Бүгүнкү күндө биздин айтишниктер деле Америкага барып, именно ошо Amazon компаниясынын айтишник болуп иштешип аткан кыргыз балдар дагы көп да. Азыр Amazonго чакыруучу, бир ышыктандыруучу өзүңүз немеңизди айттыңыз. Мен Amazon эмес, жалпы эле кандайдыр бир иш баштайм деп баштай албай жүргөндөр болсо, же бизнеске келем деп аткандар болсо, ошолорго сизден бир ышыктандыруучу кеп сурагым келип турат да. Кайсы бир деңгээлде ийгиликке жеткен инсан катары? Жакшы, аябагана жакшы суроо. Эми ар бир адамдын тагдыры өзүнүн колунда экен да. Канчалык аракет кылса дагы мындай өзүнө тиешелүү. Бүт адам деген мындай талыкпай өзүнүн үстүнөн иштеп, өзүн өзү өнүктүрүп аракет кылыш керек экен. Анан дагы ошолордун арасынан мисалы жакшы сапаттардан бири ошол мындай бизнеске болгон кызыгуусун арттырып, адам өзүнүн үстүнөн талыкпай өзүнүн үстүнөн иштеп туруш керек экен. Ошол эле башкалардан мисалы тренингтерге барып катышып, жакшы китептерди окуп, жакшы видеолорду көрүп, эми бардыгы эле мисалы бизнесмен болбой калышы да мүмкүн да. Бирок өзүнүн какой-то бир кесибине ылайык өзүн мындай дайыма өнүктүрүш туруш керек экен, жетиштириш керек да. Чоң рахмат сизге. Мынча бөлүшкөн маалыматтарыңыз биздин көрүүчүлөргө пайдалуу болду деп ишенем. Бизде жөн эле Чубак Amazon болду. Сиздерди чакырганыңыздарга чоң рахмат. Аябай кызыктуу, жакшы бир эфир болду деп ойлойм. Ошол, рахмат. Ийгилик болсун анда. Ийгилик болсун. Рахмат.